rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду, кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан сактасын. Жаратканын баарыбыздын бардык иштерибиздин акыбетін кайрылуу кылып, дүйнөнүн кордугунан, шермендечилигинен, ахиреттин азабынан сактасын. Туугандар, адам баласы дайыма өзүнүн ниетин, амалын көзөмөлдөп туруш керек. Башкалардын ниетин, башкалардын амалдарын эмес. Ал үчүн кыямат күнү сурак бербейсиң. Сен өзүңдүкүн кара. Бул ихлас менен берип атат, жок, ихлассыз деп. Жок, сен өзүңдүкүн кара. Сен каяктан билесиң жүрөгүндөгү? Адам өзүнүн ниетин дайыма көзөмөлдөп туруш керек, контролдоп. Сүйлөп атканда, амал кылып атканда, жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы барбы, жокпу? Амалдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын амалдарына дал келсе кабыл болот, болбосо кабыл болбойт. Уламалар айтат, эки шарт дейт. Амалдын кабыл болуусуна эки шарт бар. Биринчиси, анын ниети туура болсун. Экинчиси, кылган амалдары, айткан сөздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Алланын тарабынан алып келген шарияттын жолуна туура келсин, стандартына. Мисалы, аябай намаз окуганды карап атасыз, багымдат намазын 3 рекет окусаң, 2 эмес 3 кошуп, кабыл болбойт ал. Пайгамбарыбыз кандай кылса ошондой кылуу, ушунун аты мужахада деп коет. Кандай кылса ошондой кылуу, ушунун аты дин дейт. Кыямат күнү ар бир адам жеке-жеке сурак берет. Куллухум атихи йаумал кыямати фарда. Ар бир адам, атаңыз менен барбайсыз Алланын алдына. Апаңыз менен дагы, агаңыз менен, досуңуз менен, балаңыз, аялыңыз менен барбайсыз. Жалгыз барасыз. Дүйнөгө жалгыз келдиңби? Жалгыз барасың. Амалың отчет бересиң. Дүйнөгө келгенде эч нерсе алып келген эмессиң, кеткенде эчтеке алып кетпейсиң. Бир гана иманга мээнет кылып алып кеттиңби же жокпу? Амалың оңдоп кеттиңби же жокпу? Мүнөзүңдү, жоопкерчилигиңди аткардыңбы же жокпу? Ошол бар. Болбосо кара, жылаңач келген жылаңач кетет, бүттү. Ушул жердеги жоопкерчилик, экөөнүн ортосундагы, келген менен кеткендин ортосундагы жоопкерчилик, Алланын акысын бердиңби? Пайгамбарыбыздын акысын бердиңби? Бардык пайгамбарлардын акысы бар, сахабалардын акысы бар, Курандын акысы бар. Имамдардын акысы бар, улуулардын акысы бар. Ошон үчүн бирөөнүн аркасынан сүйлөгөндө итияттап сүйлөшкөн. Ар бир адамдын акысы бар. Дайыма айтабыз, адамдардын тирүүлөрдүн да, өлүктөрдүн да акысы бар. Акысы бар. Даже жандыктарга зулумдук кылганга биздин акыбыз жок. Кыямат күнү ушуга да сурак аласың. Эмне үчүн сен ушу жандыкка зулумдук кылдың деп. Пайгамбарыбыз айткан го, мынакей Бани Исраилде бир мышыкты байлап коюп бир аял. Ошого суу бербей, тамак бербей, дозокко түшкөн. Ошо мышыкка зулумдук кылган үчүн. Адамга зулумдук кылсаңыз эмне, бейишке чыгасызбы? Жок, туугандар. Демек ушунчалык бул чосурак оор, ошон үчүн бирөөгө ар биринин акысын берейли. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир жандык, ар бир жаныбар деп айтам мынакей, боору бар жаныбарга райымдуулук кылган сооп аласың. Мейли мышык болсун ал, ит болсун, кандай жаныбар болсун, боору барбы? Ошого суу бересиңби? Жамгырда калса үйүңө киргизесиңби? Коркуп калган болсо тартып курсан тойгозосуңбу? Ошолорго райымдуулук кылганга Аллаху акбар сооп берип атса, адам затка райымдуулук кылган сообу канча болот экен, Туугандар, алхамдулилля. Ошон үчүн пайгамбарыбыз буйрук бергенин күн сайын мээбизге коюп жашайлы. Ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла деди. Эртең менен турганыңызда сиз атаңызга, апаңызга, үй бүлөңүзгө райымдуулук кылыңыз. Аял бала чакаңызга зулумдук кылбаңыз. Кошуналарга зулумдук кылбаңыз. Досторго, чогуу иштегендер, адамдарга зулумдук кылбаң. Райымдуулук кылбаң. Аллаху акбар. Туугандар, бүгүн гыйбат көбөйдү. Гыйбат.
ушак. Бул кандай күнөө экенин, кандай чоң күнөө экенин сезбей. Эмне үчүн? Ахирет жоопкерчилик жок, ошон үчүн сезбейт. Алымдар айтышат мынакей, зына кылган киши өзүн күнөөкөр сезет. Гыйбат кылган киши күнөөкөр сезбейт. Ошон үчүн гыйбаттын күнөөсү зынага караганда көбүрөөк, катуураак. Ал-гыйбату ашадду мина-зина. Пайгамбарыбыз айтып атат. Гыйбаттын күнөөсү зынадан да катуураак экен. Бул чоң зынада эмне деп атат? Зына болгон учурда иманы чыгып турат дейт. Бул аздык кылабы? Кудай сактасын, өлүм учурда келип калса, имансыз кетип калган коркунучу бар. Гыйбат андан да катуураак дейт. Эмне үчүн десе, мына кандайдыр бир деңгээлде зына кылган адам өзүн күнөөкөр сезет. Нар жагында кичине бир иманы болсо. Гыйбат кылган киши, ана мындай, бул тигиндей, оңой эле болуп калды да гыйбатчы тигиндей. Кээ бир алымдар айтат, бүгүн биз гыйбатты оптом кылып калдык дейт. Не дейт? Оптом дейт. Бир казак туган сизге бир нерсе кылып койсо, биз айтабыз, казактардын баары ушундай. Оптом гыйбат да мына. Бир өзбек бир нерсе болсо, өзбектин баары ушундай. Андай эмес да. Алымдар айтат эле, Меккеге барганда, эми бир африканецчи, кара тугандарыбыз. Бирөө түртүп койгон экен да. Келип не тур? Африкалыктардын бардыгы ушундай, адеби жок, мынандай экен. Охой, бир кишиникин сен бардыгы Африкага жүктөп, оптом гыйбат кылдың, кыямат күнү жооп бересиң. Андай өкүм чыгарма, сен акың жок. Жеке сен кимден зулумдук көрдүңбү? Ошого айт. Мындай эмес да, адилеттүү эмес да, бир кыргыз Америкага барып, Кудай сактасын, шым урдаса, кыргыздын баары уур эмес да, же уурубу? Оор тийеби, тийбейби? Мындай акылга салсаң мына карап туруп. Андай эмес да. Ошон үчүн иншалла кыямат күнү ар бир сөзгө жооп бересиң. Кээ бирлер ачуусу келип алып, 3 талак деп берип атпа, 10 та 100 талак, 1000 талак деп. Акыл жок аны. Үчөөсү го түштү, калганы мойнуна илинди. Кыямат күнү ар бирине жооп берет дейт. Ошон үчүн деп эле кыйкырып эле кичине акыл эсин топтоп, токточу эмне болду деп, салмактап, Алланы ойлоп, ахиретти ойлоп, сөздү жыйнап сүйлөш керек анан. Ошто мен аша чабым ише канча болуп кетти. Азыр дагы күнөөнү соопту да калганга, мына телефон деген бала чыкты. Бир арамды таркатса канча деген нерсеге кетти. Жакшылык эштетпей, жамандык эштетип жүрөт. Кыямат күнү жалгыз эсеп китеп бар турган. Биз адамбыз, биз айван эмеспиз. Кыямат күнү Алла Таала айвандардын ортосунда адилеттүүлүктү тургузат. Бири-биринин акысын алып берет. Мүйүзү бар кой, мүйүзү жокту сүзгөн болсо, ошонун акысын алып берет экен. Болбосо акыл жок да, койлордо акыл жок да, сүзө берет да бири-бирин. Биз акылдуубузга бири-бирибизди сүзбөй жашайлы. Ошолордун акысын алып берип аткандан кийин, болбосо акылы жок. Суракка алынбаш керек аларчы. Просто Алла Таала адилеттүүлүгүн көрсөтөт экен ошо кыямат күнү адамзаттын алдында. Аллаху акбар. Биз караңызчы биз кандай болочок. Ошон үчүн алхамдулилlah мусулман адам Аллага ишенген, ахиретке даярданган, пайгамбарыбызды жакшы көргөн, өзүнүн ниетин көзөмөлдөгөн, амалын оңдоп, мүнөзүн оңдогонго аракет кылган, башкаларга пайда жеткирүүнү менен жашаган мусулман адам. Эгерде туура эмес нерсе болуп калса, зыяндуу нерсе болуп калса, анда аны туура адилеттүү таразасына салмактаган. Токточу, ойлоноюн деп турдум. Бир сөзгө айтканда. Сени сөгүп койду, сен аны сөктүң, атасын кошо сөктүң, чоң атасын сөктүң. Бул эмне деген бул? Сени түртүп койсо, сен чаптың. Сени 1 сомун алдап койсо, токтоп тур деп, 10 сомун алдадың. Аллаху акбар, мындай болбойт. Өзү адилеттүүлүккө бирге бир ошого да уруксат бергени менен кечирип койгону, сабыр кылып кечиргени улуу иштерден деп айтат. Валиман сабара ва гафара фа инна далика мин азмил умур. Ким сабырдуулук кылып туруп кечирип койсо, бул өтө улуу иштердин деп. Улуу иштерди улуу пайгамбарлар кылган. Бул да ошол улуу пайгамбарлардын ишине кылып улуу соопко ээ болду деген сөз. Жөнөкөй нерсе эмес да. Ошон үчүн демек, кыямат күнү биздин алдыбызда унутулуп калбасын да.
Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala yevmun azim, bu öte ulu gün dep aytkanda, kiçinekey gün emes. Onlar açat, kıyamet günden ulu gün yok deydi. Kıyamet günden. Ulaika mab'utun li yevmin azim li rabbil alamin. Tillet bulardan. Ala yadun. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ne de öyle tal. Bardı mab'utun. Kabırdan turup tirilip bara turgan Allah Ta'ala'nın aldığında gün var. Ulu gün içinde. Oşun için Kur'an'ın nuru, hadistin nuru, jürökke kaçan nasip bulup turgan, kaçan jürök taza olsa. Bir çakada egerde jarımı zara, jarımı kan, üstüne süt kuya veresin, taza olmaydı. Yani tövüş gerek. Anan. Jüröktөгү мына жакта ыплас, арам ойлорду бардыгын жок кылып чыгарыш керек. Ошол үчүн биринчи ла илаха келет, андан кийин иллаллах. Ла илаха дегенди чыгар мени. Эч кандай сыймаган Аллахтын зат жок. Чыгар бул жактан. Жерге ишенген, күчкө ишенген, эмнеге ишен көрүнө турганбыз бардыгына ишенген чыгарды. Аллага ишеним жүрөккө отургузду. Çünkü inşallah жүрөктөрүбүздү тазалайлы, кыямат күнү таза жүрөк гана пайда берет. Бири-бирибизге көрө албастык кылып, жек көрүп, жамандык каалап жашабайлы. Бул жакшы жашоо эмес да. Таза жашоо пайгамбарыбызга берген. Таза жашоо кандай? Алхамдулилlah, жакшы күмөн кыл буга. Буга пайда жеткириши, буга кишпейилдик кылышы, буга ыраа көр, жеткенине алхамдулилlah азамат де. Olsa hazır egerde bu sözü aytmasaq, biribirimizni жакшылыкка чакырбасак, туган, шайтан бизди жаман кылат. Жаман кылат. Ушу менен калтырбайт. Дүйнө менен кордойт, мансап менен кордойт, текеберлигиң менен кордойт, көрө албастыгың менен кордойт. Күнөөлөрүң менен бардан. Ар бир күнөөчү кордукка чакырат. Ар бир күнөөдө Алла Таалам кордукту жазган. Ар бир күнөөдө. Önün salmağına jaraşa, kiçinekey günöbü, çoğun günöbü var. Her bir taatta Allah'a başı iyiydi, Peygamberimizin, Allah'ın hükümünde, Peygamberimizin her bir sünnetinde izzat, biyiktik, jogoru, rahat, bakıt, nurcu Allah subhanahu wa ta'ala jaşırgan. Çünkü tuğanlar inşallah gelinizler. Allah subhanahu wa ta'ala'nı istep, şükür kılıp, geçirim surap, jardam surap jaşayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin bekem varmayın. Өзүбүз аныктайлы, издейли. Сода кылып атасыз, пайгамбар сүннөтү кандай? Алланын өкүмү кандай? Дыйканчылык кылып атасыз, садака берейин деп атасыз, белек берейин деп атасыз, жуунуп атасыз, мамиле кылайын деп атасыз. Бардыгын кылыңыз. Бирок биринчи аныктайлычы, Алланын өкүмү кандай? Пайгамбарыбыздын сүннөтү кандай? Лау тарактум сунната набийикум ла далалтум. Эгерде пайгамбарыңардын сүннөтүн таштасаңар, сөзсүз адашасыңар. İbn Mas'ud radıyallahu anh. Şunun için inşallah barus niyet kılaylı, mına Peygamberimizin ulu hadislerini kulak salaylı. Jaşoo men ölümde Allah jaratkan. Jaşoonu da Allah beret, uğup alыңыз. Жакшылап угуп алыңыз. Ölümdü de Allah beret. Jaşoo da jaralgan, ölüm de jaralgan. Jaşoonun çeçiminde Allah çıgarat, ölümdün çeçiminde Allah çıgarat. Jaşoonun da iyisi, ölümdün de iyisi kojoyunu Allah. Ellezî halakal maut vel hayat. Allah'ın tanıgıla al jarattı. Ölümdü jana jaşoonu. Liyabluwakum. Ölüm menen jaşoonu jaratkanı maksat emne? Sizlerdi sınaş üçün. Ayyukum ahsanu amala. Sizlerden kimiңер eң çıraylı amal kılar. Hatta sululukta Allah verir. Kuniklikti de Allah verir. Densoluktu da, orunu dağı jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala verir bunun barda. Bu жерде емес, bizi Allah Ta'ala жақсы амал қылауы, жақсы сөз сөйлеуі, жақсы ішті қылауы. Ошыға сыну екенді. Şunun için inşallah adam balasının başında bir ele ölüm var. Bir ele ölüm var. Al da çeçilgen. Anla ilimi Allah'ın aldığında kim, kaçan
Кайерде өлөрүн алдан башка эч ким билбейт. Бирок бул акыйкат. Бул чындык бул. Мусулман адам, алхамдулилля, Алла Таалам ушундай ишеним берген. Мусулман адам өлүмдөн коркпойт. Өлүмгө даярданат. Алланын өкүмүнө баш ийет. Алланын ыраазычылыгын. Жакшы адам үчүн өлүмдөн жакшыраак кабар жок ага. Жаман адам үчүн өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Билип алыңыз. Эгерде руханияты таза, нурлуу, жүрөгү таза, амалы дурус болсо, ага өлүмдөн да чырайлуу кабар жок дейт. Ага өлүм келди десе, Аллаху акбар. Ана даражадан, ана рахат. Так эле келмек. 50 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби, любой случай келмек. Каякта болсун. Эгерде жаман адам болсо, бул Алланын жолунда өттү, ажылыктабы, умрадабы, илим алып атыппы, машалла. Алланын жолунда күрөшүп атыппы, газаттабы, кандай болбосун. Эгерде Кудай сактаса бул күнөөнүн үстүндө өлгөн болсо, чатакпын мен мына. Күнөөкөр адамга өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Страшный кабар адам. Муну ойлобосун, жөнөкөй эле эмес деп. Алланын жолунда жан бергендерге алардын жаны чыкканы мындай деп айтат. Кумурска чаккандай дейт. Жайлоодо жүрүп чөп чапкандар жакшы өтөм, аз жаш балдар кумурска чаккандар билбей калды окшойт. Анан кээде отуруп аласың тиякенте биз чыздей чөттүм, мынтип карасаң кумурска чаккан да. Ошончолук болот экен жан чыкканы. Ана жаман адамдын, күнөөкөр адамдын жаны чыккан билесизби? Тирүү эчкинин терисин сыйрагандай. Союбой туруп терисин сыйрысаң, эчкини союбой туруп, муздабай туруп терисин сыйрычыгандай. Бардык өлүм бирдей боло бербейт. Бардык жан чыгуу бирдей эмес. Ар бир адамга бирдей периште келбейт. Кандай жан, ошондой периште. Бул эрежени угуп алыңыз. Кандай жан, ошондой периште. Алла Тааланын тарабынан жан дүйнөңүздү сиз ойлодуңузбу, ойлободуңузбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосу, шариаты, өкүмдөрү, аманаты, дини, жол жобосу, насааты, эскертүүсү эмне ойлогон жоксуз сиз? Пайгамбарыбызга туура келеби биздики? Ошого жараша периште дейт. Туугандар 500-600 жыл жашаган адамдар болгон. 1000 жыл жашаган адамдар болгон. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдүн жашоосу 60 мен 70-тин ортосунда деген. 80-90га азыраак эле чыгат. 40-50-де деле азыраак эле өлөт. Ортосу 70. Жалпысынан алганда 60-70-тин ортосу ушул. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Кимде канча өмүрү калды Кудай билет. Бирок тууган, иншалла, биз арам нерселерден тооба кылайлы. Алланын тыйган тооба кылайлы, Алла Тааланын буйруган аткарайлы. Болбосо кандай жан, ошондой периште. Эгерде рух, машал, руханият Куран менен нурланса, зикир менен нурланса, дуа менен нурланса, ибадат менен нурланса, таквалык менен нурланса, дават менен нурланса, жакшы мүнөз менен нурланса, Куран менен мүнөздөлсө, Курандын мүнөзү менен, Курандын нуру менен мүнөздөлүп нурланса, пайгамбардын сүннөтү менен нурланса, Аллаху акбар. Буга ошондой периште келет. Нурлуу периштелер келет. Райымдуу периштелер келет. Эми Куранга көңүл бурган жок, хадиске көңүл бурган жок. Өзүнүн ишенимин оңдогонго, амалын оңдогонго, мүнөзүн оңдогонго вообще көңүл бурган жок. Баары бир адалдан, арамдан алып кел. Буга зулумдук, илайбы, бакыра, өкүрө тартып ал. Токтоп тур сени. Токтоп тур азыр. Ошого жараша периште келет. Ташбоорбу? Ташбоорлукка жараша ташбоор периште келет. Жанын чыгарганга ташбоор периште келет. Ар бир күчтүүнүн үстүндө күчтүү бар. Ар бир билимдин үстүндө билимдүү бар. Чөнчү туугандар, иншалла, келиңиздер, өзүбүзгө райым кылайлы. Алхамдулилля, алхамдулилля. Элге райым кылайлы. Адамдарга райым кылайлы, жакшылык кылайлы. Пайда жеткирели колубуздан келишинче, зыян кылбайлы. Ан Жабир ибн Абдулlah Ан-Ансари радıyallahu anhuma
قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. Jabir деген сахаба өткөн. Аты Jabir. Улуу сахабалардын бири. Дайым айтып калабыз го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты мага дүнүйөдөн кайтаардан 3 күн мурда Jabir разияллаху айтат да. Jabir Аллага чырайлуу күмөн кыл, жакшы күмөн кыл. Аллага жакшы күмөн кылуу ибадат дейт. Аллага жаман күмөн кылбаш керек. Ооруп атам, Алла шифа береби, бербейби? Ишим оңунан чыкпай ата, чыгарабы, чыгар. Андай болбойт. Аллага жакшы күмөн. Аллага кандай күмөн кылсаңыз, ошондой мамиле кылат. Өзү айткан Алла субханаху ва таала хадиси кудусийде. Ана инда занни абди би. Мен тууралуу кандай мамиле күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Алла Тааланын кудуретине үмүт үзбөш керек. Вала тахнату мин рахматиллах, вала тайса. Алла Тааланын рахматынан, Алланын райымынан эч качан үзбөш керек. Алла Таала күнөөнү кечирет деп, дуаны кабыл кылат деп, шифа берет, рызкы берет, ишимди оңунан чыгарат. Аллахым сактайт. Аллахым кабырымды нурлайт. Жараткан Алла Таала менен алхамдулилlah разы болуп бейишим берет деп. Жакшы күмөн. Жакшы күмөн кылуу эмне экен? Ибадат экен. Ошо Жабир разияллаху анхунун эсиме келип кетти да. Бул жерде айтат, Жабир разияллаху анхунун атасы Абдулла деген болгон. Бул да сахаба, бул да сахаба. Бул Ухудда шейит болгон. Ухуд газатында, Ухуд согушунда, Ухуд жихатында Мадина Мунаввара пайгамбарыбыздын шаарыны сыртын чекеси бүгө эле көрсөңүздөр керек, мына ажы умрага баргандар, Ухуд деген чоң тоо бар. Мединада эң чоң тоо Ухуд тоосу. Ошол жанында болгондуктан ошо окуяны, ошол газатты Ухуд газаты деп аталып калган да. Ухуд тоосунун жанында болгон да. Ошондо шейит болгон. Мекке мушриктери келип, капырлар келип, ошолордун колунан шейит болгон. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага жолугуп калды дейт. Жабир айтып атат. Мага айтты, ey Жабир, мали арака мункасира. Не болду сага? Мен сени кыжалат көрүп атам го. Мункасиран, яни хазинан жолусу мындай настроениясы жок, жүрөгү сынган, капа. Ушундай көрүп атам дейт да мункасиран. Культу я Расулаллах, мен айттым, о Алланын элчиси, устушхида аби яума Ухуд ва тарака иялан ва дайнан. Атам Ухуд газатында шейит болуп, үй бүлө бала чака таштап, карыз таштап кетти. То есть атам ушу бирөөдөн карыз алган экен, үй бүлө бала чакасы да жаш балдар эле. Ошол эле кезде карызы дагы бар эле да. Карызы, ошо карызын төлөй албай калды да. Эмганасат биринчи атасы өткөнүнөн кичине кайгы бар. Так, бала чакалар бардыгы кичинекей. Так, үчүнчүсүнөн да карыз дагы бар мойнунда. Ошого мына кыжалат көрүнгөн экен да. Кала. Айтат, пайгамбарыбыз айтты. Ала убашширук бима лакияллаху бихи абак. Мен сага куш кабар айтпайынбы? Алла Таала атаңа жолуккан нерсе менен. Ахиретте айтып атат да пайгамбарыбыз. Көңүлүн көтөрөйүн деп. Атам шейит болду, атам Ухуд согушунда ошо шейит болду деп кыжалат болбо, сен атаңдын даражасы тиякта башка. Алланын жолунда жан берди, Алланын жолунда жан берди. Ошону куш кабары сага айтайын, Алла Таала атаңа кандай жолукту дейт. Кала бала айтыңыз dedi ya Resulallah. Кала айтты. Ма калламаллаху ахадан катту илля мин вараил хижаб. Алла субханаху ва таала бир дагы бенде менен сүйлөшкөн эмес, бирок хижабтын артында. Мындайча айтканда Алла субханаху ва таала пайгамбарларга вахий келтирет. Хижабтын артынан Алла субханаху ва таала сүйлөйт. Дегени бул Алла субханаху ва таала бул пайгамбар эмес да, бунун атасы. Ага вахий түшүрүп Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга сөз айткандай. Ва ахя абак. Алла субханаху ва таала атаңы тирилтти дейт. Факалламаху кифахан. Бет маңдай, бетме бет туруп сүйлөштү дейт. Кифахан деген ушунусу менен. Так, факала Алла субханаху ва таала айтты: "Я абди, о бендем" дептир. Сен атаңа айтып атат да.
tamanna alayya u'tika. Mındayça men sana bereyин. Kalagan armanını ayt dedi. Kalagan kalağındı kala. Men sana bereyin dedi. Kala Cabir radıyallahu anh atası aytты Abdullah. Ya Rab, tuhini fa uqtal fika saniyeten. Meni tiriltip tiyaka jiberçi bu dünyege. İkinci jolu şehit bolup keleyin dagı bir jolu dedi. Dagı bir jolu menin şu armanım uşu şehitke uşunçalık ulu darajalarda Allah Taalam görsetip bергeninden tiriltip bu yaka jiber deydi. İkinci jolu kayradan şehit bolup keleyin senin joluna dedi. Mına menin armanım dedi. Allahu akbar. Kala Rabbu tebareke ve teala. Allah Taala aytadi. İnnehu kad sabaka minni annahum ileyna la yerci'un. Menden жазуу өткөндө. Не деген? Адамдар кайра кайтып барбайт деген. Болбосо сени кайтарат элем, ушуга мен чечим чыгарып койгонмун дейт. Бул жака келгенден кийин кайра баруу жок. Азыр биз бул жердебиз, тиякта эмеспиз. Тияка барганда биякта болбойбуз. Тияка баргандан кийин адам аттиң, арман бул жака кайра келип амал кылсам дейт, болбойт ага. Ошон үчүн Алла субханаху караңыз, мына жерде жок болбойт деп койгон жок. Не деди? Менден ушундай өкүм чыгып калган. Адамдар кайра кайтпайт деген. Кайтып бу дүйнөгө келбейт деген деп жооп берип койду. Алла Таала кандай райымы менен, боорукерлиги менен дагы сразу мындай чечкиндүү жооп берген жок. Inni qadaytul hukma annahum ilayna la yurja'u ilayha la yarji'un. Men ушундай өкүм чыгарганмын. Адамдар бу дүйнөгө кайра кайтып барышпайт. Болсо арманы не? Мени жиберген бул жака кайра тирилтип. Дагы бир Алланын жолунда өлтүрүлүп шейит болуп келейин деп атат. Qala wa anzalat hadhihi al-aya. Peygamber aytат, мына ушул аят түштү. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Алланын жолунда өлтүрүлгөндөрдү силер өлүктөр деп айтпагыла деген аят түштү да. Алла буйрук берди. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Силердин күмөнүңөр, кыялыңар Алланын жолунда жан бергендерди өлүктөр деп ойлобосун. Бал ахяун инда раббихим юрзакун. Вал алар тирүүлөр, Роббусунун алдында ырыскыланып турушат дейт. Эмне болуп турушат дейт? Ырыскыланып турушат. Бакара сүрөсүндө айтат: "Ва ла тaqulu лима юqtalu fi sabilillahi amwata." Алланын жолунда жан бергендерди силер өлүктөр деп айтпагыла деп, ачык айтканда, ла тaqulu айтпагыла деп. Вала тахсабан, андай күмөн кылбагыла дейт. Не дейт? Бал ахя, алар тирүүлөр. Силер өлүктөр деп айтпагыла, алар тирүүлөр. Валакин ла таш'урун. Бирок силер аны сезбейсиңер, акылыңар жетпейт ага дейт. Ла таш'урун. Шуур жок силерде. Билбейсиңер силер аны экенин. Кандай тирүү экенин билбейсиңер дейт. Эгерде ниети туура болгон болсо, Аллаху акбар, Алланын жолунда жан берген улуу мартабалуу амал. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга айтып атканы, сен атаңдын Алланын алдында болгон даражасы, Аллага болгон жакындыгын кушкабарын айтайынбы деген сөз да. Алла Таала жок деп атпадыбы? Бунун атасынын аты Абдулла эле. Чоң атасына Амр, чоң атасына Харам деген эле. Эми угуп алыңыз кандай эле бул. Мындай дейт, бул киши көп карыз таштап кеткен экен да. Убагында алган бала чакасына тияк болуп, эми ошону төлөй албай калган да. Ага кезек келбей калды, шейит болуп дүйнөдөн кетти да. Бирок бере турган ниети бар эле, бирок мүмкүнчүлүк болбоду да. Анан эмне болду? Ошол карыздарлар келип, карыздарын сурашыптыр будан. Жабир разыяллаху анхудан. Ошолордун бирөөсү бир жөөт бар экен. Факаннамахум Жабир. Жабир ал менен сүйлөшүптүр. Кичине убакыт бере туруң, аз-маз азайтып туруң десе, жок, болбойт деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ортого салыптыр. Ошонсо дагы кабыл кылбай коюптур да. Андан кийин не дейт? Ва кана тарикату Абдулла ибн Амр хаита мин нахил. Бир курма бак таштап кеткен экен. Атасычы Абдуллачы. Курма бак таштап кеткен дейт. Ва махсулуху халил. Аныңки ошо курмадан түшкөн не деп коет эле биздеги? Малы, мүлкү. Ошо
Түшүмө. Курмадан түшкөн түшүмүчү аз да. Айтат, ла яфи бидайни. Карызды аткарып бүтүрө албайт ал. Бере албайт. Болбосо канча жылдагы түшүмдү бириктирсең дагы карызды бере албай турган. Карызы көп экен да. Карызын бере албайт дейт, карызын бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну көргөндөн кийин ушу маселени Жабирге айткан экен. Санниф тамрак аснафан. Курмасын алып, бир аз жылда бактарды алгандан кийин сен бунун сортуна карап туруп бөлгүн деген экен. Макулбу? Ажва деп коет. Мисалы көрүп жүрөсүз, угуп жүрөсүз. Ажва деген курма бар. Буну өзүнчө кыл деген экен. Исқа ибн Зайд деп коет экен. Буну өзүнчө кыл деген экен. Анда өзүнчө баарына кылгандан кийин мага бир киши жиберип кой, мен кабар берип койду. Фарсил илая депчи. Жабир разияллаху ошондой кылып пайгамбарыбызга кабар бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип туруп үймөк үйүп койгон да. Ва маша хаулан баядыр мусаннафа бөлүп койгон үймөктөрдүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тегеренет да. Тегеренип туруп ва да Аллах таала дуа кылат Аллах таалага. Сумма жаласа ала ахадихима шу бир үймөккө отурат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва амарахум бил кайл вал истифа анан айтат. Апкел таразаны апкел dedi. Мазык кимге карыз болсо карыздарын тартып бериш керек да. Алып кел дегенде. Фафал бар алып келгенден кийин бардыгы кимге карыз деле атасы. Сага канча карыз, ушунча карыз. Сага канча карыз, ушунча карыз бергел. Алып кет. Алып кет. Бары үймөктөн тартып бере берет. Тартып бере берет. Бардык кимге карыз болсо бардыгын бүтүрөт да. Бардыгы бүтүп, Жабир разияллаху анху айтат: "Ва бақия тамри кааннаху лам янқус минху шай'a." Мындай караса, пайгамбарыбыз отурган үймөктө эч нерсе азайбагандай дейт да. Барды карызы бүткөндөн кийин дагы. Бир риваятта келет: "Кааннаху лам юмас." Мына ушу үймөккө кол тийгизгендей дагы эмес дейт. Мынаны караңыз. Бардыгын берип бүтүп, да ошончо калып калды дейт да мына. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты Жабирге: "Ахбир бизалика ибн Хаттаб." Мына ушу болгону Умарга айтып кой деди бар. Кандай маселе болду? Пайгамбарыбыздын бир мужизасычы. Бир риваятта Абу Бакр ва Умар, Абу Бакр мен Умарга айтты дедиле. Анан экөөнү айткандан кийин фaqala алейку айтты: "Кад алимна иссана Расул саллаллаху алейхи ва саллям асана." Пайгамбарыбыздын кылганын биз билдик дейт. Кайсы эле? Дуа вал жулус. Дуа кылды, үймөктөрдү тегеренип турупчу. Жана пайгамбарыбыз отурду. Мына ушу нерсе Аллаху акбар. Аллах субханаху ва таала береке берип, Жабир разияллаху бардыгынын карызынан кутулуп, жана кандай калса ошондой эле ойуп калып дейт да. Анан Умар разияллаху айтты: "Кад алимна аннака расулаллах." Акыйкатта биз ишенебиз, билебиз, сиз Аллах тааланын элчисисиз деп. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бул дегени туугандар, Аллах таала Жабир разияллахунун карызын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын берекесинен бардыгын Аллах таалам чечип берип койду. Мына жердеги өткөн сөз боюнча Аллах таала ал менен түздөн түз сүйлөштү деп атпайбы? Бул дүйнөдө эмес, барзакта. Барзак деген бул дүйнөдөн өткөнкү дүйнөнү барзак ааламы деп коет. Андан кийин анан кыямат ааламы. Кыямат менен бул дүйнөнүн ортосунда парда бар. Ошол парда, барзак деген өзү парданы билдирет. Ошо дүйнөнү адам атадан тартып бүгүнкү чейин канча көз жумгандар болсо, бардыгы барзак ааламында. Каякта экен? Кыяматта эмес. Бул аалам талкалангандан кийин анан чечим чыгып, тияк эсеп китеп, бүл сырат бардыгы болгондон кийин анан кыямат тияктанат. Бейиш тозогучу. Az аякта эмес. Андай болсо кээде суроо болуп калат. Анан бул бейиште деди, буну дозокто көрдүк деди, мындай деди. Барзакта дагы ушу жакшы адамдарга бейиштен мурда бериле турган сыйлар бар. Бейиштин сыйлары. Дозокко бара тургандарга барзакта, дозокко түшөрдөн мурда эле барзакта дозокко бериле турган азаптардын кичине үлгүлөрү бар. Ошон үчүн айттым мен. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أحرق دمه فيقول الله تعالى لملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي حتى أحرق دمه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه айтат, бұл Абу Дауд шарифте келет. Аллах субханаху ва таала Роббубуз ажиб разы болды дейді.
Kimge? Ушундай кишиге казат кылган Алланын жолунда кийин шериктери бардыгы жеңилип качканда, бул качкан эмес, бул билди фаалима маали карап туруп. Фаража хата ухрика дамуху, бул кан берип анан кайтты да. Мындайча айтканда шейит болду деген сөз. Алла Таала периштелерге айтат экен: "Карагылачы менин бендемди. Кызыгып кайтты мен алдымдагы нерсеге кызыгып. Жана мен алдымдагы нерседен коркуп, мындайча айтканда бейиштен үмүт кылып, дозоктон коркуп, каны төгүлгөнгө чейин." Деп периштелерге Алла Субхана ва Таала карагыла, мына мен бендемди карагыла деп Алла Таала ошо бендемени сыймыктанат экен. Сыймыктанат экен Алла Субхана ва Таала. Булардын бардыгы алып келип аткан туугандар, бул киши эч ким калган эмес эле, бардыгы качып же болсо жок болуп неме болгон эле. Бул болсо ошо кафирлардан алхамдулилlah кармай, качпай, жалгыз туруп, мындайча айтканда аягына чейин. Болбосо бажы эмес эле. Өз жалгыз калгандан кийин качса деле болмок эле. Себептен уруксат бар эле. Качып келип күчтөнүп, кайра кол салгангачы. А бирок болсо жок деди, мына аягына чейин чыгам деди. Мына ушу менен Алла Таала сыймыктанат экен. Ушу менен аймактан сыймыктанат экен. عن الإرباس ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختسم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, şehitler menen töşöktö dünyadan töşöktö can bergenler, bular Allah Taala'nın aldığında talaşışat eken. Gazat maydanında Allah'ın yolunda can bergenler menen kayakta jatkандар? Töşöktö can bergenler. Fillezine yutawafana minat ta'un, kimler boyunca talaşışat. Ta'undan göz jumganдар boyunca. Ta'un degeni epidemiya. Pandemiya oldu. Жалпы кыйроодо мындайча айтканда бул эпидемия да болду. Пандемия деген сөз болду. Атак биздеги мындай ваба деп коет. Муну жалпы ушу күнгө чейин айтылып келген эпидемия деп келген. Ушундай абадан ушундай оору кетет. Тияк бияктардан чекеден кырылып берет да. Мындай биздеги корона пандемия эмес, буга чейин толтура болгон бул. Сахабалардын доорунан ага чейин канча болгон. Ушу пайгамбарыбыз айтканда, ким тоунда эпидемияда өлсө шейит деген да. Не дегени? Ким ошо эпидемия тоунда өзү сабыр кылып, бирок ал оору менен өлгөн жок. Ошо сабыр кылып чыкпай туруп, башка оору менен өлсө деле ошол оору үчүн сабыр кылгандыгына шейит деген да. Чүнкү ал жерде иншалла ушундай ваба эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир жерде эпидемия козголсо, ошол жерге барбагыла дейт. Ал жердегилер чыкпасын дейт. Ошон үчүн билесиздер уну. Эч жака бири-бирине бардыртпай, айыл бастыртпай. Адам баласы экенбиз да, бирок унутуп калдык. Аябай көп сабак алдык эле. Аттең ошо сабактар бүгүн эстесек. Бала чакабыз менен отуруп, жакшы сүйлөп, туугандар тияк бияк неме кылып, дүйнөнүн аркасынан келече кууп жүрө бербей, үйдө нормальный намаз окуп, зикир тоба кылып, нормальный эле болуп калдык эле. Канча сабак алып, көзүбүзгө канча өлүм, канча оору, өзүбүз деле канча арабызда ооругандар, жакшы болуп, тоба кылдым, все, намаз каза болбойт, жизнь эч кимди алдабайм деп. Кайра башталдык го. Батыр-путур адам экен да, унчак экен да. Кайра кутура баштады. Ошо акча тапса бири-бирин кордоп, бири-бирине заказ берип, бири-бирин дагы аргандай, астагфирулла, ошо кантип болсун. Эмне болду? Булар ушу талашып атышат да. Мына тоунда көз жумгандар тууралуу. Фаякулу шухада, шейиттер айтат экен. Мына тоунда ошо эпидемияда өлгөндөрдүчү, ихвануна кутилу кама кутилна. Бул биздин бир туугандарыбыз. Булар өлтүрүлдү, биз өлтүрүлгөндөй эле, булар да өлтүрүлдү дейт. Биз өлтүрүлгөндө эмне? Көбүнчө тоун айтат да, бул жиндерден неме күчөйт дейт. Биз адамдардын колунан өлсөк, булар жиндердин колунан өлдү дейт. Жин көзгө көрүнбөгөн, эпидемияны күчөткөн дейт. Кээ бир риваяттарда мындай да келет да. Кандай болгон чакта дагы Алла субхана ва тааlanın алдында кээ бири шейит болуп кетти. Кээ бирлер төшөктө өлүп кетти. Кээ бирлер болсо тоун, эпидемияда өлдү. Ар кандай да? Эми ал жакта талаш болуп атат да. Не деп атышат?
Шейиттер айтып атат, булар бизге кошулуш керек деп атат. Үй төшөктө өлгөндөр айтып атат, жок. Булар кандай болду деп атат. Экөө талаш. Эмне деп атышат булар? Ихвануна кутилу кама кутилна. Шейиттер айтып атат, биз өлтүрүлгөндөй, Аллахтын жолунда жан бергендей. Булар дагы өлтүрүлдү, жан берди го деди. Ва якул ал мутаваффауна аля фурушихим. Төшөктө жан бергендер айтат экен. Ихвануна мату кама митна. Бу биздин бир туугандарыбыз, биз кандай өлсөк, булар деле ошо төшөктө өлдү го дейт экен. Түшүндүңбү? Фа якул Раббуна, Аллах субханаху ва таала айтат экен. Мына талашып атышат да. Ундуру иля жирахи. Фа ин ашбаха жирахухум жирахал мактулин. Карагылачы жаракаттарын дейт экен. Эгерде булардын жаракаттары Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн адамдардын жаракаттарына окшосо, фа иннаху минхум, анда ошолордон болот дейт экен. Ва маахум, ошолор менен бирге болот. Фа иза жирахум код караса, фа иза жирахухум код ашбахат жирахахум. Караса, ошо тоун эпидемияда өлгөндөрдүн жаракаттары, оорулары окшоптур Алла Тааланын жолунда жан бергендерге да. Демек ошолор кошулат деген сөз да. Аллаху акбар. Туугандар, бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атканы, бул үммөттүн шейиттери көбүрөөк болсун, кыямат күнү даражалары көп болсун деп атат да. Ошон үчүн Аллахтын жолунда жан берген, газапта, капырлардын колунан өлтүрүлгөн ошол эле шейит эмес, албетте ал эң мыкты шейит. Бирок азыркындай жан бергендер дагы, мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтып атат, шейит бешөө дейт. Эпидемияда жан берген, ич оорудан, суга чөгүп кеткенден, бир нерсе кулап түшүп басып калган. Макулбу? Жана шахид фи сабилилла, шейиттин өзү. Мыналардын бир хадисте ошо бешөөнү айтканда, ал-мат'ун, мабтун, вал-гариq, ва сахибул хадм, ва шахид фи сабилилла депчи. Мат'ун деген ушул эпидемияда өлгөн. Ман мата фи таун деген ошо эпидемиясында. Бул да шейит. Так, мабтун аса ман мата би барад батнихи, ич оорудан өлгөн. Мейл ал ич рагы болобу, ич өтүүсү болобу, боор бөйрөгү болобу, ашказан иштен ошо өлгөн шейит да. Некене? Шейит. Тиякта Аллах субханаху ва таала шейиттин сообун берет. Так, андан кийин мына азыркы калгандары кайрыта суга чөккөн, теги кулап түшкөн, же болбосо басып калган, мыналардын бардыгында. Шейиттер туугандар үчкө бөлүнөт дейт. Жалпысынанчы. Шахид фи дунья ва ахира, кээ шейит дүйнөдө дагы, ахиретте да шейит да. Бул кандай деген сөз? Машалла, Алла Тааланын жолунда берген, бул дүйнөдө дагы нак газаптан жан бергендер, дүйнөдө да ахиретте шейиттер ушулар, буларды кусул кылынбайт. Не кылынбайт? Кусул кылынбайт асында. Кепин дебейт буларды. Не болот эне? Кепин дебейт. Эгерде мына оорпор кийим-пийимдер, курал-пуралдар болсо, аларды алып коет. Жеңилирээк ошол ойдон эле жаназасын окуп туруп коюп коет. Бизде Ханафи мазхабта шейиттерге жаназа окулат. Башка мазхабтарда шейиттер жаназа окубайт. Алар айтат, күнөөсү жок болсо жаназаны эмне окуйсуң дейт. Күнөөсү кечирилсин деп, ошон үчүн жаназа окулунат да. Биринчи тамчы канынан эле бунун бардык күнөөсү кечирилген болсо, эмнени окуйсуң дейт. Ошол сый урмат менен алып барып коет. Биз айтабыз, туура айтасыңар, Ханафилер айтат. Күнөөсү жок бунун. Биринчи каны менен бардык күнөөлөр кечирилди. Бирок буга жаназа окупсак даражасы көтөрүлөт да, окуй берели дейт. Түшүндүңүзбү? Бул чыныгы шейиттер. Андай шейит кандай? Дүйнөдө дарыланып пайдаланбаган, дини дагы, дүйнөви дагы. Дини дегени, мисалы, бир адам ошо жаракаттапты Аллахтын жолунда, бирок осият айтып калды балдарына. Балам, тигини кыл, мынаны кыл деп. Бирок уже бул баягы Аллахтын алдындагы баягы шейит болбойт бул. Ахиретте шейит, бирок дүйнөдө ал шейит эмес. Түшүндүңүзбү? Кыскасы ушундай шахадат капырлардын колдорунан, же болбосо ошол
майданы газапта өлүп атат, эч кандай дин дагы осуятын айткан жок, дүйнөдөн дагы дарыланган жок. Укол тияк алып бар, ана бул жакта, анан кийин өлдү. Жок. Мына ал дүйнөдө дагы ахиретте да шейит деген ушул. Эми кээ бири мындай болот. Дүйнөдө шейит, ахиретте шейит эмес. Ал кандай? Жүрөгүндө ниет өлгөн. Эл батыр десин. Дүйнөдө бирок биз билбейбиз да аны. Эмне экенин. Ага шейиттин мамилесин кылабыз, бирок ахиретте ал шейит эмес. Себеп дегенде бул Алла үчүн жан берген жок, Алланын дини үчүн жан берген жок дейт. Үчүнчүсү болсочу, ахиретте шейит, бирок дүйнөдө шейит эмес. Алар кайсылар мыналар? Азыр айтып берем да кайсыларга. Төрөттөн өлгөндөр. Демек буларга гусул кылынат, кепин берилет. Макулбу, жаназа окулунат. Бу дүйнөнүн өкүмүндө, шейиттин өкүмүндө эмес да, ахиреттин өкүмү шейиттин өкүмүндө. Шейиттин даражасын, шейиттин сооптарын алат. Макулбу? Узун тоодон кулап түштү, атайлап секирген жок. Чалынып кулап түштү да. Атайлап секирсе өлдү анда. Өзүн өлтүргөндөн болуп калат да. Андай эмес туган. Ошон үчүн силерге айтып берейин кичине. Караңыздар. Оорудан өлгөндөр, нифаста өлгөндөр, мына төрөттө өлгөндөр депчи. Ким өзүнүн байлыгын сакташ үчүн кармашып өлтүрүлсө, бул да шейит. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис бар. Ман кутила дуна малихи фа хува шахид. Ким өзүнүн малы үчүн, байлыгыңыз бар, ошого каракчылар кол салып атат. Сиз бербей атасыз. Бербесеңиз сизди өлтүрүп кетти. Мына шейит. Тигилер өзүнүкүн алат, ал дозогун. Бирок мына шейит. Ва динихи. Ким өзүнүн динин коргоп атып жан берсе, булар дагы бала чакасын коргоп атып жан берсе, өзүнүн канын коргоп атып жан берсе, мал мүлкүн коргоп атып жан берсе, зулумдуктан жан берсе, же болсо бир буну атпы, төбү жыгып жолса бир теп кеде өлүп калат го. Булар да шейит дептир мынакей. Же болбосо мына чаян, жылан чагып өлүп калды. Бул дагы шейит дептир. Алланын жолуна чыккан. Алланын жолуна чыккан. Кайсы? Машалла мейли. Алланын жолуна кандай болбосун, газатка чыктыбы, даватка чыктыбы, ажылыкка чыктыбы, умрага чыктыбы. Ошондой бирок төшөктө эле өттү. Бул да шейит. Алланын жолунда илимге чыккан, эстенем. Илим алганга чыкты, Куран жаттаганга чыкты. Бирок ооруп калды же болсо же оорубастан кандай болбосун, дүйнөдөн көз жумуп кетти. Бул некене шейит бул. Мынакей, ал-мурабит, мекенди коргоп туруп өтүп кетти. Шейит. Шейит тугандар. Жырткычтар чиштеп кетти. Ушундай болуп калат го. Аю жеп кетти дейт. Илбирч чиштеп кетти дейт. Же болсо карышкырлар. Мындайлар да болуп калат мына. Ушуга чейин дагы айтыптыр. Эгерде деңиз сапарына чыгып, деңизде толкун болуп, көңүл айланып өтүп кетсе, бул да шейит дептир. Караңыз. Анан ким чыныгы Алланын алдында шейиттикти талап кылып, ниети чын эле, бирок жөн эле өлдү, бул деле шейит дептир. Аллах акбар. Ким мынакей таун эпидемияда сабыр кылса, "Ваман сабара фи таун фамата би гайрихи", бирок ал оору менен өлгөн жок, башка эле оору менен өлүп калды, шейит бул деле. Ал-мутарадди мин раси жабал би гайри касд, тоонун башынан кулап түшкөн, атайлап өзү эмес. Бул да шейит дептир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерде заиф хадис келсе дагы, бирок ушундай шейиттиктердин даражаларынан келет. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн жакшы көрүп өтсө шейит деп. Эмне? Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө. Биз ар бир намазда пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө салам салават айтып атабыз го. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, али Мухаммад пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө. Жөнөкөй нерсе эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүн жакшы көрүү имандан. Некене? Имандан. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн жек көрүү мунафыктык. Капырлык бул. Залым падышанын алдында акыйкат сөздү сүйлөгөн, шейиттик. Илим менен алек болуп дүйнөдөн көз жумган, шейиттик. Дарат алып көз жумган, шейиттик. Бир хадисте келет го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го. Ким дарат алып, дарат алды, түндөсү уктап жатты. Макул, эгер көз жумуп кетсе, шейит. Капысынан өлгөндөр дагы
Сыйкырдан өлгөндөр, уудан өлгөндөр. Бирөө уу берип койду. Бирөө сыйкырлап койду. Ошо шейит дептир машалла. Чаңкагандан суу жок жерде туруп калат, суу жок жерде туруп калат. Кээде акылынан кетип калат, мажнун болуп калат, жинди болуп калат. Ал дагы вал мактул зулман дейт мынакей. Азан айтып жүргөн, соопту үмүт кылып. Азан айтып жүргөн, эмне кылып жүргөн? Соопту үмүт кылып. Дүйнөдө кантип? Бул да шейит дептир. Аллаху акбар. Көрө албастын көзү тийип өлгөн болсо, бул да шейит дептир. Ким Хашар сүрөсүнүн ахырын окуп, ошо күнү көз жумса, ал да шейит дептир. Хуаллаху аллади ла илаха илля хуал хай. Жок. Аллаху самил мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кандай эле? Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaybi ve shahada. Ушунун акырына чейин окуган, мындан шейит дептир. Хуаллаху аллазиден бери тартып. Андан кийин зуха намазын, чач намазына бекем окуп жүргөн адам өлсө, бул дагы. Орозого дайым бекем болуп жүргөн, бул дагы дейт. Эмне үчүн машаалла шухадаларды карасак, шейиттикке кире турган эмелер көп экен да. Bunu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine özgöçe Allah Teala şunday bergen de darajаны. Şehitliklerдің darajaları büyük bulutdağı şehitliktің türlerini bergen koydun bana. Qarаңыз. Tamam, sorular. Кейін азыр мына алас көтөрүлүп. Кичине мына. Сабак болуп атканда суроо берилбейт. Анан көрө сразу ручка кагазга алып жазып койгула. Анан кийин бере бересиңер, любойно жооп беребиз. Билсек, билбесек жооп таап беребиз. Так, Аллахумма салли аля Мухаммад. Ошончо уламалар айткан экен да. Таун иннама хуа мин вахси а'даина минал джин. Эпидемияны айтты эле го. Биздин жин душмандарыбыздан булар. Баягы булар талашып атканы, булар деле өлтүрүлдү, биз деле өлтүрүлдүк деп атпайбы? Булар биздин даражабызда болуш керек деп атат да. Алланын жолунда газапта жан бергендер эпидемияда өлгөндөргө айтып атат. Булар биздин бир тууганыбыз, биз өлтүрсөк, булар деле өлтүрүлдү деп. Биз инсандардын колунан өлтүрсөк, булар жиндердин колунан өлдү деп атпайбы? Ошолордун аракетинен деген сөз да. Сахабалардын доорунда ушундай да болгон, жиндерди өлтүрүп кеткен ушулар болгон. Бирок ушулардын баягы аракетинен деген. Ошо алымдар мындай деп айткан экен кара. Хадистерде. Qala ulama arada sallallahu aleyhi ve sellem ay yahsula li ummati arfa'u anwa'i shahada wa huwa al-qatl fi sabilillah bi aydi a'daihim imma min al-ins ve imma min al-jinn. Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine şehitliktin türlerinin en jogorku türü algaysa Allah'ın yolunda öldürülü düşmanlardan kolundan meyli insanlardan olsun je cinlerden olsun diye. Düşmanlar insanlardan da olur, cinlerden da olur. Şonun için Peygamberler azık aytып atkandардын бардыгы şehitin türleri, bırak şehitliktin en jogorku türü Allah Taala'nın yolunda. Бұл эпидемия бар ғой, туғандар. Мұсылмандарға райымдылық, капырларға азап. Ушуну билип алыңыз. Бардығына бірдей емес та. Алла Тағаладан келген бәле, мақұл ғой. Жақсы адамға, жаман адамға келді. Жаман адамға азап, жақсы адамға рахмат болчу. Мына жерде хадистерде оны кет. Бани Исраилға Алла Субхана ва Тағала тоғынды жіберген. Не деп? Фа иннаху арсала тоғынды жіберген алейхим ридзан ва азабан. Азап қатары аларғачы. Азап қатары. Алла Тағала бұл азабын ябасухулла алама яша кімге қаласа жіберет ал. Бани Исраилға башқаларға дағы. Ва анналлаха жаалаху рахматан лил муъминин. Бұру имандыларға, момындарға, мұсылмандарға бұл тоғын эпидемия орусын райымдылық қылды дейді. Ат-тоғын шахадатун ли уммати ва рахматун лахум ва ридсун алал кафирин. Пайғамбарымыз айтқан, бұл эпидемия тоғын мен үмметіме шейіттік деген, жана аларға райымдылық деген, кафырларға азап деген. Bir елі ол. Туғандар, Алла Тағала мұсылман адамға бұл дүниеде ору береді. Ахиретте азаптаваш үшін. Allah. Так что иншалла келдікше оруп қала тұрған болса адам өкіріп, бақырып, қиқырып, үмітсіз болуаш керек. Орынды сұрауаш керек. Ору келіп қалса, Алла Субханаху ва Таалаға, Алла Субханаху ва Таала ушунусуна да шүгүр деш керек. Біз билбейбиз анын аркасында канча деген жакшылык, канча данышмандык турат. Имран ибн Хусейн радıyallahu anhu, Имран, ата Имран ибн Хусейн радıyallahu anhu, bu sahaba, bu көп ору ителе да. Көп ору ителе.
Оору хадистери көбүнчө ушудан айтылат. Оору хадистери. Бул ооруганда периштелер зияратка келет экен. Кимдер келет экен? Периштелер келет экен, салам айтат экен, Алланын саламын жеткирет экен. Күндөрдүн биринде ден соолук жакшы болуп адамдар сураган экен, кандай десе, жакшы го, бирок периштелер келбей калды деген экен. Бисмилла. Не деген экен? Периштелер келбей калды. Келип турган ошо мурдагы абал жакшы эле дегендей болуп атат да. Периштелер. Оорулуу адамды акысы бар. Ооруп калса, зиярат кылган биздин мойнубузда акысы. Өзгөчө туугандар болсо, ошон үчүн биринчиден ооруп калган болсо бир кабар жеткирип коюш керек. Ооруп жата бербей, паланча ооруп калды деп, тиги дуа кылат, келет зияратка, көңүлүн көтөрөт. Я. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте ачык айткан, мусулмандын мусулманга болгон 5 акысы бар. Ошону сиз аткарышыңыз керек. Аткарышыңыз керек. Салам берсе, саламга жооп бериңиз. Мойнуңуздагы милдет аткарышыңыз керек. Болбосо күнөөкөр болосуз. Чакырдыбы? Чайга чакырды, нанос дегенге чакырды, кабыл алыңыз. Арамга чакырсага барбайсыз. Жөнөкөй чакырганды кабыл алышыңыз керек. Чүчкүрүп алхамдулилля десе, ярхамукалла деген анын акысын беришиңиз керек. 3 болдубу? 4-үнчүсү, ооруп калса зиярат кылышыңыз керек. Акысы. 5-инчиси, өлүп калса жаназасына туруш керек. Мусулмандын акысы болот оған. Бир мусулман өлдүбү? Акысы. Барайлы дагы, анын жаназасын окуп, көмүп келейли бар. Акысы. Ошого бул акысын аткарганыңыз үчүн сизге бекер эмес. Ушуга сизге Алла субхана ва таала даража соопторду койгон. Бул бекер эмес, бекер кылдырбайт Алла таала. Каратыңыз ошо мен айтмакчымын. Мушкатта келет, хадис келет. Абу Разим болуш керек, рависи, разияллаху анху, адашпасам. Айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде-ким бир оорулуу адамга зияратына жөнөсө, 70 миң периште буга дуа кылат экен. Канча? 70 миң периште кимге дуа кылып атат? Оорулуу зиярат кылган кишиге. Эми сиз өзүңүз айтыңызчы, ооруп атканга Алланын кандай мамилеси болот дейт да? Зияратка кетип аткан кишиге ушунча периште дуа кылып атса, ооруп аткан адамгачы? Ооруп аткан адамдын кээде кыйналганда дегени таспих деген сөз. Таспихни соңу жазылат экен. Периштелерге Алла айтат экен, таспихни жазылат. Кыйналып атат булчу. Оң жака, сол жака кыйналып атат. Ошонусуна үндөн деп чыкканына таспихни соңу жазылат. Алла, устаз айтат эле, оорунун ушуна соопторун айтам, ооруганды каалап калбагыла дейт эле. Демек, иншалла, алхамдулилля, бу оорудагы Алла Тааладан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оору менен көз жумду го. Ошон үчүн Алла Тааладан афият сурашыбыз керек. Не сурабыз? Афият, иншалла, аман, сак саламатчылык, дайыма ден соолук сурайт туган. Биздин иман ага жетпейт, чыдай албайбыз биз. Ден соолук, амандык сурайт. Бир кээде баш оору, кээде ич оору, кээде да бир башкандай оору болуп калса, кычалат болбо. Үмүтсүз болбо. Вообще, оюңузду, ниетиңизди, ишенимиңизди бузбаңыз. Алла Таалам жакшы көргөн бенделерине сыноо үчүн берип турат.